Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан объектив көрсөтүүсү. Биз бүгүн жайкы туризмдин алкагында коомдук коопсуздук чаралары тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Исмаилов Нурлан Курманбековичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Жайкы туризм деп калбадыкпы? Ошол жайкы туризмдин мисалы орто жерине, эң кайнаган жерине келип калдык десек болот. Ушул туристтик сезон башталганда деги эле жыл башынан бери коомдук коопсуздукту камсыз кылууда сиздер тараптардан кандай иштер жүрүп атат? Ошолор тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат сурооңузга. Бул туризм өзү биз жайкы туризмде эле көнүп калганбыз, жайкы туризмге эле. Кыргызстан өзү негизи эле туристтик мамлекет болгондуктан бизде Кыргызстан эки туристтик мезгилге бөлүнөт да, кышкы жана жайкы болуп. Албетте ар бир туристтик мезгил башталар. Белгилеп атканыңыз да ошол жайкы туризм деп. Ошол ар бир туристтик мезгил башталар алдында Ички иштер министрлиги ошол кырдаалга, ошол убакытка, ошол шарттарга жараша өзүнүн тиешелүү уюштуруу башкаруулук чечимдерин кабыл алып, тиешелүү комплекстүү ишмерчемдер иштелип чыгып, тиешелүү кызматтарга ар биринин өзүнүн багыттары боюнча өзүнүн тапшырмалары коюлат. Быйылкы жайкы туристтик сезондагы четте калган жок. Бул мезгилди өткөрүүгө дагы Ички иштер министрлиги абдан жакшы даярданып, мындай алдыга көп милдеттерди, багыттарды коюлган болчу. Баарына белгилүү болгондой ушул туристтик мезгил башталар алдында 1-июнда биз Чолпон Ата шаарында ушул жайкы туристтик мезгилде жарандардын коопсуздугун камсыздоого тартылган күч каражаттардын катышуусунда гарнизондук саптык нускама бөлүштүрүп өткөзгөнбүз. Ал жерге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбековичтин катышуусунда болгон. Ал киши тараптан дагы Ички иштер министрлигине ошол биздин өз курамга бир катар талаптар, милдеттер аркылуу коюлган. Министр тарабынан дагы ошол туристтик мезгилде ошол кызматкерлерге, ошол туристтерге карата сый мамиле, урмат жасоодо, кызматкерлердин өзүнүн жүрүм турумунда ошол адеп акылакты сактоодо, ошол сылык мамиледе, ошол өздөрүнүн алып жүрүү жаатына дагы көңүл буруу боюнча дагы катуу талаптар коюлган. Өзүңүз айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө дагы ушул быйылкы жайкы туристтик сезондагы өзүнүн баягы жоон ортосуна келип калды. Албетте баягы кемчиликтер болбой койгон жок, болуп атат, орун алып атат. Бирок бул өзү кайсыл жерден эмне болуп кеттерин ар бир адам, ар бир жаран билип, алдын ала билбейт да. Баягы кыргызда айтып койгондой, жыгыларымды билсем саман төшөп койбойт белем дегендей, эгерде бир нерсенин болоорун алдын ала билсек, биз ошол экени болтурбоого, болгон күч аракетти жумшамакпыз. Бирок ага карабастан биз баягы мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй ошол кылмыштуулукту, укук бузууларды, кокусуздуктарды, кырсыктарды алдын алуу боюнча мыйзамдын негизинде алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча толук иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүн биздин ошол Ички иштер министринин демилгеси менен ушу көлдө эс алып жаткан биздин жарандарыбыз күбө болот болуш керек. Ошол ведомство аралык атайын жумушчу топ азыр кеңири иш алып барып жатат. 2 жумадан ашып калды. Ошол биздин ушул Ички иштер министринин борбордук аппаратынан атайын бизде милициянын көчмө кабылдамасы деген атайын унаалар уюштурулган. Бул баардык райондордо, баардык аймактар республика боюнча жалпы 58 автоунаа иш алып барат. Ошонун ичинен биз ушу министрликтин автоунаасын ошого кылмыштуулукту алдын алууга багытталган баардык ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чакырып ушу иш алып баралык деп, ошол биздин демилгебиз менен ошол көчмө кабылдамабызды берип, алардын баягы шарт түзүп берип, ошол бүгүнкү күндө көл жергесинде ошол туристтердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча кеңири иш жүрүп жатат. Ал ведомство аралык жумушчу топко бул 5 ведомствонун өкүлдөрү кирген. Бул биздин Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, билим берүү жана маданият илим министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен жана социалдык өнүктүрүү жана миграция эмгек министрлигинен. Ошол 5 министрликтен негизги ошол топ түзүлгөн. Албетте биз бул жерден ушул борбордук аппараттарынан, ушул жетектөөчү курамдарынан болсо деп
ойлодук элек, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Биз ошол жергиликтүү ошол облустук башкармалыктардын өкүлдөрү менен бүгүн иш алып барып атабыз да. Бирок жумуш ордуна турган жок, жүрүп атат десем жаңылбайт элем да. Алардын милдети эмнеде? Бул азыр быйылкы жылда баарына белгилүү болгону президенттин жарлыгы чыккан. Бул баягы көл жээгине жарандардын жалпы кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү боюнча жарлык чыккандагы ошол бар эс алуу жайлардын тосмолордун баары алынган. Ошол тосмолор алынгандан кийин албетте баягы коопсуздук иш чараларын күчөтүү боюнча дагы иш жумуштарды күчөтүшүбүз керек болчу да. Ошондо биз ошол жергиликтүү ошол эс алуу үйлөрүнүн, эс алуу жайларынын жетекчилери менен, администрациялар менен бирге иш алып барып, ошол сезондун башында дагы бир кеңири жыйын өткөрүп, ошол жерден өзүбүздүн баягы кызматтарыбызды, күзөт кызматы бар бизде, ошол күзөт кызматынын кызматтарын сунуштап, ошол жергиликтүү ички иштер органдарынын кызматтарын, ошол ыкчам байланыштарын баарын тең сунуштап жыйын өткөзгөнбүз. Бүгүнкү күндө азыр айрым ошол ири пансионаттар, ири эс алуу үйлөр ошолордун кызматын пайдаланууда. Андан сырткары биз ошол жергиликтүү ички иштер органдарынын өзүнүн күч каражаттын жетпегендиктен улам биз Бишкек шаарынан кошумча Атайын багытта полктун өздүк курамынан 150ге жакын кызматкер ошол жерде эс алуу жайларын, эс алуу үйлөрүнүн ошол аймактарында коопсуздук камсыздоого, ошол көл жээгинде, пляжда коопсуздук камсыздоо боюнча атайын иш сапарына жөнөткөнбүз. Андан сырткары жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы менен биргеликте ошол жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы ушул Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлеринен дагы ошол белгилүү сонда кызматкерлерин ошол жол кыймылын коопсуздугун, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча дагы ошол Скөл районуна жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө ошолор аябай мындай кызуу жумуштун үстүндө деп айтсак жаңылбайт элем. 5 министрликтин алкагында ведомстволор аралык жумуш топ түзүлдү дедиңиз. Алар түшүндүрүү иштеринен сырткары да кандай иштерди жүргүзүп жатат? Анан жалпылап айтканда, ошо туристтик сезондун алкагында көбүнчө 1-июлда Акылбек Үсөнбековичтин катышуусунда саптык кароо өттү дедиңиз. Жалпы республика боюнча деги эле коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча канча кызматкер тартылган? Анан өзгөчө ушу көлгө көбүрөөк басым жасалган да, Ооба, албетте. Негизи республика боюнча канча ички иштер органдарынын кызматкери бар болсо, ошонун баардыгы тең биз аны сен туристтик мезгил, сен туристтин коопсуздугун камсыздайсың, сен жарандардын коопсуздугун камсыздайсың деп биз экиге бөлө албайбыз. Ички иштер органдарынын канча өздүк курам болсо, ошонун баардыгы тең жалпы ошол Кыргызстан аймагында болгон өзүбүздүн жаран болобу, келген жаран турист болобу, коопсуздугун камсыздоого баардыгы тең ошого багытталган. Биз турист, анан жергиликтүү тургун, анан келген киши деп бөлө албайбыз да. Анан аталган ведомстволук топтун иш аракети бул акыркы ошол жанагы учурда сууга, туура эмес сууга чөгүү, сууга баягы ичкиликчи болуп түшүү, таштанды таштоо боюнча абдан чоң көйгөй маселелер жаралып атат. Ошолор боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү негизги максат ошол көл жергесинде ошол эс алуучулардын арасында ошол көлгө түшүү тартибин, ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте, ошо жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү менен биргеликте ошол таштандыларды таштоо боюнча, ошо таштандыларды таштоону уюштуруу боюнча, ошолорду чыгаруу боюнча, ошол айлана чөйрөнү коргоо боюнча, ушул жаш өспүрүмдөрдү кароосуз калтырбоо боюнча, көзөмөлдөө алуу боюнча, тилекке каршы баягы көлгө чөккөндөр да абдан көп болуп атат. Анын ичинде жаш өспүрүмдөр, жаш элек балдар дагы, улан кыздарыбыз дагы абдан көп болуп кетти. Ошолорду алдын алуу, ошолорду эскертүү иштерин жүргүзүү менен алектенүүдө. Түшүндүрүү иштери бир гана ооз-эки түрүндө жүрүп атабы? Анан буга кошумча ошо жыл башынан бери канча коомдук коопсуздукту бузуу катталды? Аларга кандай чаралар көрүлөт? Коомдук тартипти бузууда өзү административдик бузуу кодексине дал келе турган укук бузуулар бар. Ал боюнча административдик жоопкерчиликке каралган жана кылмыш жазык кодекси бар. Анын боюнча баягы кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Мен сизге азыр так сандар менен статистиканы толук айтып бере албайм, бирок эле жылдага салыштырмалуу азайдыбы деген маселе болуп атат да. Жок, жылдага салыштырмалуу азайды дегенден алыспын. Бул баягы
бир жылга баары бир салыштырып эч качан болбойт. Анткени жумуштун эффективдүүлүгүн сурагым келип атат да ошол. Канчалык ошол биз жумушту илгерилетип, алып өзүбүз аныктап, өзүбүз кылган изилдеп аныктап чыккан сайын ошонун саны да жогорулап келүүдө да. Бирок ошол санын жогорулап келүү бул ал кылмыштуулук өсүп атат дегенен кабар бербейт. Бул ошол биздин ошо жергиликтүү ички иштер органдарынын алып барган жумушунун натыйжалуулугунан дагы кабар берет. Баягы бир илгерки бир убактарда ошол анча майра кылмыштарды жаап жашырып коюу дегендер дагы бир тажрыйба болуп келген. Ачык айкындуулукка жетишип калдык азыр. Ачык айкындуулукка жетишип калдык азыр. Анысы ага дагы кошумча массалык маалымдоо каражаттары дагы азыр байма-бай кеңири тараган. Азыр ар бир жараныбызда, ар бир адамда азыр телефонго тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошо телефон аркылуу массалык маалымат каражаттарына жайылтуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошонун негизинде дагы биз ар бир билдирүүнү, ар бир кабарды ошол каттап, ошонун негизинде чара көрүп, тийиштүү процессуалдык иштер жүргүзүү боюнча иш алып барып атабыз. Коопсуздукту камсыздоодо ошо жалпы жонунан жакшы баа беребиз, бирок кээ бир кызматкерлердин баягы жарандарыбызга орой мамиле кылуусу, алар менен иш алып баруусу акыркы күндөрү азайып калды, бирок дагы деле бар да. Муну кантип жөнгө салсак болот? Кандай иштер жүрүп атат мунун үстүнөн? Албетте баягы бир карым айды бир укмалак чиритет дейт, 5 кол тең эмес дейт. Баардык ошончо көп санды өз курам болгондойн арасынан баары бир мындай кумалак чыгат экен да. Бирок алны жоюу, андан арылуу максатында бизде азыр ошол Скөл облусунда, мен тизмет ошол Скөл облусуна кайрылып кетейин, токтоло кетейин. Скөл облусунда ошол облустук ички иштер башкармалыгынын ошол Бостер айылында өзүнүн ыкчам штабы жайгашып, анан кезеги менен ошол облустук ички иштер башкармалыктын жетектөөчү курамынын арасынан офицердик кайгуулдар уюштурулуп, ошол жеринде ошол эгерде бизде жана катардагы кызматкерлер жөө кайгуул кылып ошол жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздаса, офицердик кайгуул ошол кайгуулдап жүргөн кызматкерлердин үстүнөн кайгуул жүргүзүп, ошол жарандардан кандайдыр бир сын пикир, мындай терс сындар айтыла турган болсо, ошолго чара көрүү үстүндө ошол ичкиликтөө кызмат менен биргеликте ошол тазалануу иштерин жүргүзүүдө. Тазалануу иштери жүргүдө кызматкерлерге дагы шарттар түзүлүп атат. Ошол эле учурда автоунаадан башка дагы кандай техникалар тартылган? Анткени көбүнчө туристтер менен иштөөдө жөө жүргөнгө туура келет, ат менен жүргөнгө туура келет. Анан көл жөнүндө көбүрөөк басым жасап сүйлөшүп калдык. Көл жөнүндө айтсаңыз, канча кызматкер учурда кызмат кылып атат? Көлдө бүгүнкү күндө 5000ге жакын кызматкер жалпы кызмат өтөөдө. Бул өзүнүн өздүк курамы жана бизден кошумча барган өздүк курам, ошонун баары жетет. Андан сырткары ошол техникалык жабдуу боюнча дагы ошол кайгуул кызматтарыбыз ошол скутерлер менен каржылык камсыздалган. Атайын бизде ошол 20 жылдан бери туристтик экологиялык милиция иш алып барууда. Ошол Көл жергесинде алар тоолуу аймактарда тоо туристтерине жардам көрсөтүү, аларга бир кандайдыр бир укуктуу жардам берүү максатында алар жол тандабас унаалар менен камсыздалган. Жана экологиялык милиция болуп, ошол көлдүн ошол тур экологиялык милициябыз быйыл сууда сүзүүчү бир кемелүү болгонбуз. Ошол менен дагы азыр көл үстүндө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көзөмөлдү жүргүзүп атат. Албетте бул бир кеме бул Скөл районуна бул өтө аздык кылат. Бирок колубуздан келген аракетибизди бүгүнкү күндө биз четте албай жасап атабыз. Жалпы жонунан кызматкерлерге шарттар түзүлгөн. Шарттар түзүлүп атат. Ошол эле учурда туристтерди менен баягы сүйлөшүш үчүн тил билүү жөндөмдүүлүгү атайын ушундай кызматкерлер да тартылганбы? Албетте, ошол мен жана айтып кеткендей туристтик экологиялык милициянын негизги приоритети бул ошол кызматкерлерди кызматка алууда. Бул милдеттүү түрдө чет тилди билүү. Бул кыргыз тили жана орус тили сырткары бир тилди билүү. Анан ошо коопсуздук эң туристтер үчүн эң негизги маселелердин бири десек болот. Ошол эле учурда биздин жарандарга жана ошондой эле чет элден келген туристтерге мындай чаралар кандай эки башкача колдонулганбы же бирдей эле чаралар каралганбы?
коопсуздукту бузган туристтерибиз да барбы? Аларга кандай чаралар көрүлөт? Албетте эс алууга келген ар кандай учурлар болот. Бирок чет элдик туристтерге баягы оорчулугуна жараша эскертүү менен деле чектелсек болот. Эгерде анчалык оор эмес укук бузуулар болсо. Бирок эгерде мындай орчундуу укук бузуу же кылмыш боло турган болсо, биз чет элде экен, өзүнчө чара экен деп бериштирбейбиз, мыйзам баарына бирдей иштейт. Акыркы суроолордон болсун, ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп да калдыңыз. Андан калганда биздин телеканал аркылуу дагы ушу жарандарыбызга бир чакан кайрылуу кылып койсоңуз болот. Чоң рахмат. Берген мүмкүнчүлүгүңүздөргө мен да ошол учурдан пайдаланып ушул бизге эс алууга келген ушул чет элдик туристтерибизге, биздин ички туристтерибизге ошол көл жергесине болобу, кайсы бир областка бар эс алууга болбосун, ошо биздин Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлап, ошол тартипти сактап, ошол жеринде ошол ички иштер органдарынын кызматкерлеринин аткарган милдетин, аткарган кызматын туура түшүнүү менен кабыл алып, мыйзамдуу талаптарына баш ийип, ошол талаптарын аткарып, тоскоолдук кылбаса, ошол бардык нерсе Кыргызстан баарыбыздыкы, бир гана коопсуздук ички иштер министрлигинин жалпы ички иштер органдарынын эмес, бул жалпы мыйзам негизинде жалпы мамлекеттик органдардын баары, менчик мекеме уюмдардын баардыгына тең тиешелүү, менчиктүүрүнө карабастан жана жарандарыбыз дагы ошол кылмыштуулукту алдын алуунун субъекти болуп эсептелинет. Ошол эгерде бир жарандарыбыз дагы кандайдыр бир кылмышка же окуяга бир күбө болуп калса, көңүл бош четте калбастан, кечиктирбестен ички иштер органдарына 102 кызмат аркылуу баяндап билдирүү берсеңиздер, кылмыштуулукту биргелешип чогуу кыскартабыз деген ниеттен, тилектемин. Нурлан Курманбекович, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн коопсуздук чаралары тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорубузга Ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Исмаилов Нурлан Курманбекович келип суроолорубузга жооп берди. Программаны мен Бакытбек Болсунов алып бардым. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.